Кыргызстандагы соңку 10 жылдын ичиндеги орун алган саясий интригалар 9 жолу өкмөт башчысы алмашты. 9 жолу Кыргызстанда. 10 жылда. 10 жылдын ичинде. Саясий интригалар болду. Улуш талаш, башаламандык, жоопкерчиликсиздик, экономика өнүккөн жок, жумуш орун түзүлгөн жок, тышкы карыз 2 миллиард долларга көбөйдү. Мына ошондой жыйынтыкка келип туруп биз эмне үчүн чыкпай отурушубуз керек? Бул акылдан чыгышыбыз керек да. Бул акылдан чыгыш үчүн бир гана жол бар. Бул чыныгы элдик парламент түзүш керек. Биринчи кадам. Андан кийин олуттуу мен айткан 3 өзгөртүүгө барыш керек. Мындан башка жол жок. Мына ушул идеяга мен айтам, бүтүндөй прогрессивдүү атууларды чакырат элем. Биригиш керек. Мен ойлойм, мына ушундай идеяны мамлекет башчы Сооронбай Шарипович да колдосо керек деп ойлойм. Анткени себеби Кыргызстанда Атамбаевдин кландык режимин толук түрдө кыйратканга эрки жетпедиби? Демек, элдик президент болом деген мүдөөсү бар да. Мен айткан системаны, демек, ишке ашырыш керек. Шайлоо кандай болуш керек, парламент кандай болуш керек, бийлик системасы кандай болуш керек деп, бирок андай системанын баарын биз деле көрдүк. Мына Акаевдин учурунда деле болду. Кийин партиялык тизмелер кирди. Партиялар жакшы болсо, балким чыныгы партия болуп, чыныгы идеялык жана орундарды сатпаган, тизмесиндеги орундарды сатпаган. Ошондой болсо, балким болот эле, бирок андай партиялар бизде жок экен. Дегеле саясатчылардын баары бизде бузулган саясатчы болуп кеткен. Ошон үчүн мындай чөйрөдө таза бир нерсе жасаш кыйын го. Баары бир деле жакшы ниет кылышыбыз керек, позитивдүү ойлонушубуз керек. Анан ар бир инсан, ар бир патриот, уул, кыздар биз алдыга карай жылышыбыз керек. Антпесек биз үчүн эч ким жасап бербейт. Туура. Биз өзүбүздүн чакан өлкөбүздү өнүктүрүп алышыбыз керек. Биздин негизги милдет ушул деп ойлойм. Ушун үчүн мен ойлойт элем. Азыр мүмкүн коомчулук туура түшүнсө, ошол конституциялык маселе боюнча конституциянын автору болгон Өмүрбек Чиркешевич Чикебаевди түз эфирге чакырганга дагы мен мындай ошондой сунушту айтат элем да. Элдин кызыкчылыгы үчүн, балдарыбыздын кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Ошондо бир чыныгы жыйынтык чыгарууга болот деп ойлойм.